бардыңыздарга. Мен азыр самолеттин ажатканасынын ичинде турам. Окей. Эми бул жөнүндө эмнеге мен видео тартатам, мен силерге айтып бир окуяны айтып берейин. Ажатканага отургандан кийин, тургандан кийин гана суусун баскыла. Отуруп алып эч качан суусун баспагыла. Иче карныңарды жууп кетет. Пыльсостой жана чаң соргучтай кылып эле жууп кетет. Самолет деген самолет. Бул жер үйдөгү ажаткана эмес. Мен силерге жамандык каалабайм. Кереги тиет бул маалыматтын, анткени биз көбүнчө сыртта жүрөбүз. Мынакей. Эскерте кетейин дагы бир жолу. Суусун ажаткананы жаап, тургандан кийин гана баскыла. Аргы болобу, семиз болобу, картаң болобу, жашы болобу, аны карабайт. Ошон үчүн өзүңүздөр сак болуңуздар. Ошо мен айтарым ошол эле. Анан жаман көрүп жүрбөгүлө, тиги ажаткананы эмнеге видеого тартат деп. Просто сактыкка кордук жок. Ушундай окуя болгон. Бир аял ошо турбай калганда ажатканага отуруп, анан отурган боюнча суусун агыскан. Ошойдон бул канчалык көп бийиктикте да. Анан жана чаң соргучтай кылып эле болгон ички органдарынын бүт баарын жууп кеткен. Мунун баарын менин апам билет, мен апама атайын сабак өтөм. Жылдырсаңыздар бекитет, бияка жылдырсаңыздар ачылат. Бул апаларга эле керек да. Мону эмне коюп койгон, эгерде бул жак запрещен болсо, ал өзү таңкалыштуу, биякта өзүнүн немелери бар экен. Анан кийин азыр карап көрсөңүздөр, мынакей бир эле мисал. Мына. Көрдүңүздөрбү? Өтө сак болуңуздар. Өтө сак болуңуздар. Ошо сиздерге айтарым ошол эле. Жаман көрбөңүздөр, ажаткананы эмнеге тартылат деп. Ошо кээ бирөөнө керек жок маалымат болсо, көрбөй деле койсоңуздар болот. Ошо мен негизи ошо апаларга көбүнчө видео тартам. Суу ичкенге болбойт. Мынакей. Бияктын суусун ичкенге болбойт. Байкаңыздар. Ошо. Анан мынакей. Белгилерди эле карап отурасыздар.